Саламатсыздарбы апалар, кайрадан мен сиздер менен өтө маанилүү тема аркылуу көрүшүп турганыма кубанычтамын. Бүгүнкү тема бала эмне үчүн агрессивдүү болот. Башкача айтканда, көптөгөн апалар балдарынын негативдүү эмоциясын, үйдө кандайдыр бир туугандарына ызы чуу салып аткандыгын, ата энесине оройлонуп аткандыгын, айтканын кылбай, же болбосо көчөдөгү классташтары менен болгон конфликтке барып, ушундай бир абалдары жөнүндө кайрылышат да. Эми ошол эмне үчүн бала агрессивдүү болот? Ошонун 8 себебин бүгүнкү сабакта талкууламакчыбыз. Негизинен эле агрессиянын себептери өтө көп. Бир сабак менен берип, аны баарын айтып берүү кыйын, бирок ошентсе да өтө мындай маанилүү, орчундуу себептери жөнүндө сөз кылабыз да. Агрессиянын түрлөрү бул физикалык агрессия, өзүңүздөр билесиздер, бул кол көтөрүү, уруу, мушташууга чейин барат. Кыйыр сөз менен, какшык сөз, жаман сөз, негативдүү, баягындай таарынган, тутуңдаган, же болбосо тамаша аркылуу тамашалашып жатам деп шылдыңдаган, обзывание деп коет да, шылдыңдаган, атайын кемсинтип тамашалаган сөздөр. Андан кийин ушактар дагы бул агрессиянын бир түрүнө кирет экен да. Андан кийин кыжырдануу, мындайча айтканда ачуулануу, же болбосо үйдөгү эрежелерге каршы чыгуу, мисалы үчүн ар бир үйдүн өзүнүн эрежелери бар ошол эрежелерге каршы чыгуу, же болбосо оройлонуп ата энесине карата, бир туугандарына карата, жакындарына кор сөздөрдү сүйлөө, ушул сыяктуу агрессиянын түрлөрү бар. Эң биринчи себеби бул ата же апа көп ичсе, же болбосо мунун ичинде бардык түрлөрү бар. Алкоголизм, наркомания деген сыяктуу чыкса, биздин кыргыз менталитетинде апа ичүү деген дээрлик почти жок. Эгерде аталар көбүрөөк спиртке, баягы аракка жакын боло турган болсо, үйгө келип анча мынча тополоң кылып ызы чуу кыла турган болгон болсо, анда балдарда мындайча айтканда капа болот экен да, ата энесине карата таарыныч, капачылык, ыза пайда болот дагы. Баланын коопсуздук муктаждыктары жок болуп, балада коркуу сезимдери көп болуп, ошол эле учурда жек көрүү, таарыныч сезимдеринин айынан агрессия пайда болот деп айтышат. Андан сырткары ата мисалы үчүн ичип келип үйдө кыйкырып ызы чуу сала турган болсо, түздөн түз ушундай кылыш керек экен деп дагы, ызы чуу салыш керек экен деп дагы түздөн түз кабыл алып калган дагы балдар бар. Экинчи себеби гиперопека деп коет. Ашыкча балдарды көзөмөлдөп текшере бергенде. Тема жалаң өспүрүмдөр жөнүндө сөз болуп атат, өспүрүм балдар. Мисалы үчүн өспүрүм балдардын чек арасы бузулуп аткан болгон болсо, мисалы үчүн өспүрүм балдардын ашыкча эле текшеребиз деп, кечинде каяка чыктың, кайсы бала менен сүйлөштүң, ким менен сүйлөштүң деп, мисалы үчүн эркек бала болобу, кыз болобу, досун ким деп телефондорун улам уруксатсыз текшерип, кимдин арасын улам текшере бере турган болгон болсок, баланын эркиндиги чектелген болгон болсо, биз баланын албетте коопсуздугун ойлойбуз, албетте балага тынчсызданабыз. Ошол эле учурда биздин кам көргөндүгүбүз баланы кысып жиберген болсо, бала мындайча айтканда өзүнүн ар бир адамдын өзүнүн жеке мындай сырлары болуш керек, ата энеге айткан дагы, айта албаган дагы. Албетте бала менен ата эненин ортосунда секреттер болбогон жакшы. Ошол эле учурда кээ бир нерселерди айта албай калган сырлар бар. Ошол айта албай калган сырларым ачылып калбасын деп, баланын коопсуздугу сакталбаса, ошол учурда балада ашыкча текшере бергенде, мындайча айтканда, ошол эркиндиги буулуп, балада агрессия сезим пайда болот экен. Андан бул агрессиянын ашыкча гиперопека кыла берген ата энелерде баланы гиперопека улам эле балдардын артынан эле баягы күйпөлөктөп эле текшерип, сурап, мындай сурап эле текшере бергенибизде, балдарда өзүнө болгон ишеним жана өзүнө болгон баасы төмөндөп кетет экен. Дал ушул биз ашыкча текшере бергендин артынан терс жолго түшүп кетүү коркунучтуулугу дагы бар экен. Андан сырткары эмоционалдык байланыштын жоктугу. Негизинен бардык агрессиянын себеби баланын жанагы муктаждыктары жөнүндө дайым сөз кылып келатабыз го, муктаждыктардын ичинен баланын коопсуздук муктаждыгы бузулуп атат да, бул жердечи. Баланын сый урматы, коопсуздугу бузулуп атат, ошол себептүү балада агрессия пайда болот экен. Эмоционалдык байланыштын жоктугу.
ошол эле учурда сүйүү муктаждыктары, сүйүү, коопсуздук, сыйырмат муктаждыктары жок болгондо балада агрессия пайда болот экен да. Мисалы үчүн эмоционалдык байланыштын жоктугу, балдарды биз кучактабасак, жакшы сөз айтпасак, балдар мындайча айтканда өзүн коопсуз сезе албай калат экен да. Ошол үй бүлө мүчө катары өзүн коопсуз сезе албай калат экен. Көбүнчө бул баягындай строгий аталардын балдары, военный типтеги ошондой аталардын балдары, ошол мүнөз, военный мүнөз сыяктуу өтө ошол баягы серьезный ата энелердин балдары балдарында эмоционалдык муктаждык байланыш жок болуп, балдарда кандайдыр бир агрессия пайда болот экен. Сезимдерин тыя берүү, мисалы үчүн сезимдердин эч бир сезим, биз негативдүү деп жөн гана атап атканыбыз менен эч бир сезимдин жаман жагы жок да. Мисалы үчүн ошол эле ачуулануу, таарынуу баардык эле сезимдер биздин ички жан дүйнөнүн сигналы болуп аткандыктан биз аны мындай жаман деп атабайбыз, бирок негативдүү сезимдерин, мисалы үчүн ыйлаба, эркек балдарды ыйлаганга болбойт, кыз балдарды таарынба, дайыма жылмайып жүрүш керек деген сыяктуу ашыкча күлбө, ачууланба деген сыяктуу сезимдерин, оозуңду жаап деген сыяктуу сезимдерин тыя бере турган болгон болсок, балада агрессия пайда болот экен. Анткени бул узак убакытка чейин балдарды мисалы үчүн ашыкча сүйүнгөнгө, ашыкча күлгөнгө, ашыкча көбүнчө ыйлаганга, көбүнчө таарынганга, көбүнчө истерика кылып, ачууланып кыйкырганга биз балдарды тыя бере турган болгон болсок, ал бара бара мындайча айтканда ичине эмоциялар топтолуп отуруп, ошол агрессия менен чыгат экен да. Андан кийин толук эмес үй бүлө же курама үй бүлө болгондор. Мисалы үчүн өзүңүздөр билесиздер, толук эмес үй бүлөдө болгон балдарда, мисалы үчүн же ажырашып кеткен, апасы жок, атасы жок, ажырашып кеткен балдар, үй бүлөлөрдүн балдарында, же болбосо мисалы үчүн атасы башка же энеси башка курама үй бүлө болгондо, курама деп которуп койдум, мындай атасы өгөй же апасы өгөй сыяктуу үй бүлөлөрдүн балдарында дагы көбүнчө агрессия көбүрөөк кездешет экен. Эмне себептен? Себеби бала ошол үй бүлөдө толук кандуу сыйырмат көрбөйт экен, ошол үй бүлөдө толук кандуу өзүн коопсуз сезбейт экен. Башкача айтканда, бала өзүн опасный абалда тургандай, же болбосо ошол эле атасы өгөй болгон болсо, же ошол эле апасы өгөй болгон болсо, бала үчүн мындай некомфорт же ыңгайсыздык жаралат экен. Андан сырткары жалгыз бой энелер багып аткан болгон болсо, мисалы, анан мен кыйналдым, сени ушинтип багып атам дей турган баягы наалыган сөздөрүн айта турган болгон болсо, же болбосо атасы өгөй болуп, апасы алсыздык кылып аткан болгон болсо, бала мени коргоп жаткан ишеничтүү таянычым, коргоочум жок деген сезим жарала турган болгон болсо, балдарда агрессия пайда болот экен. Негизинен агрессия сезими бул көбүнчө кайсы учурда чыгат? Өзүнүн коргонуу учурунда, өзүн мындайча айтканда коркоктордон корккон учурда агрессия пайда болот да. Ошол менин ишенген таянычым жок деген сезим пайда болгондо балдарда агрессия пайда болот экен. Шарттуу сүйүү деген билсеңиздер керек. Мисалы, бала беш алса гана жакшы көрөм, үй жумуштарын аткарсаң гана жакшы көрөм, жакшы бала болсоң гана жакшы көрөм. Эгерде мен айтканымды кылбасаң, же болбосо жакшы бала болбосоң, мен сени жакшы көрбөйм деген сыяктуу мамиле кылганыбызда, албетте биз андай кылбайбыз ата эне. Бирок балага ошондой мамиле кылганыбызда, бала ошону сезгенде агрессия пайда болот экен. Анткени бала улам идеальный болууга, ката кетирбегенге, сүйүп алыш үчүн аракет жасай берет дагы, ошол аракетинен өзү да тажайт. Сүйүп алуу бала үчүн кыйынга турат, ал үчүн өтө оор мээнет болот дагы. Балада ошол агрессия пайда болот экен. Так, 7-чи себеби жоопкерчиликтен чектөө. Мисалы үчүн 4 жаштагы бала өзү кийинип, тамактарын өзү ичип калыш керек. Ал эми өспүрүм курактагы балдар өз алдынча өзүнүн будильник менен ойгонуп, өзүнүн иштерин өз алдынча аткарып калыш керек. Мисалы үчүн
көпчүлүк апалар балдары үчүн балдарынын ордуна балдарынын милдеттерин өздөрү аткара берген учурда баягы жоопкерчиликти балага бербей, ага кам көрүп атам, энелик мээрим арнап атам, мен балама жакшылык кылып атам, же болбосо баланын колунан келбейт, бул жакшы кыла албайт деп эле баланын милдеттерин өзү аткара берген учурда балада кандайдыр бир мага ишенбестик мамиле кылып атат ата энем деген сыяктуу сезим пайда болуп кетет экен. Же болбосо бала дагы өз алдынча болууну, эркиндикти, өзүнүн канчалык бир деңгээлде жоопкерчиликтүү болуусун, жоопкерчиликтерин өзү аткаруусун каалоолору чектен ашканда агрессия пайда болот экен. Мисалы, эгерде балага жоопкерчиликти жүктөбөй эле бүт баарын кыла албайт, же болбосо балдарды аяп, же болбосо али кичине деген сыяктуу өзүбүз кыла бере турган болгон болсок, бала өзү теңдүүлөрдүн арасында менин колуман иш келбейт деген сыяктуу сезим пайда болуп, өзүнө болгон ишеним же баасы да төмөндөп баштайт экен. Балада качан өзүнө ишеним пайда болот? Бала ошол эле мезгилде үй жумуштарын жакшы кылганда, сырткы иштерди жакшы кылганда, кандайдыр бир баланын колунан бир чоңдор жасап жүргөн иш аракет келгенде, балада кадимкидей өзүнө болгон ишеним пайда болот экен. Андан сырткары эң акыркы себеби бул телефон агрессиянын булагы. Азыр интернетте ушунчалык маалымат чексиз кайнап жатат. Ошол телефондо көрүп жаткан баардык контенттер деп коет, баардык маалыматтары, кинолор дагы, мультиктер дагы бүт агрессия. Мисалы үчүн башка каарман менен душман болот, анын согушат, конфликт болот, ушундай бүт нерсе өзү агрессия. Телефон аркылуу бала ар кандай уруштун түрлөрүн, согуштун түрлөрүн, мушташуунун түрлөрүн, уят сөз, сөгүнүү сөз, ушундай эле мыкаачылыктын баардыгын балдар көрүп жүрөт. Демек, телефон бул эң акыркы булагы, сегизинчи себеби, сегизинчи дилекттен эмес, булагы бул телефондогу маалыматтар болуп жатат. Мына ушундай. Кыскасы, биз бүгүнкү сабак аркылуу балдарда агрессиянын пайда болгон 8 себебин карап өттүк. Биринчи, ата көбүрөөк ичип үйдө тополонуп турган болгон болсо, экинчи себеби ашыкча балдарды текшерип, көзөмөлдөп, эркиндигин чектеп, чек арасын буза турган болгон болсок, эмоционалдык байланыштын жоктугу, балдарга же болбосо мындай кучактап, эркелетип, мактап, жакшы сөз айтпай, эмоциябызды көрсөтпөй, түнт, муздак мамиле кылган учурубузда, сезимдерин тыя бергенибизде, ыйлала, каткырып күлбө деген сыяктуу сезимдерин тыя бергенибизде, жакшы бала болсоң кандай жакшы көрөм деген шарттуу условия койгонубузда, жоопкерчиликтерин алып койгонубузда, балдарда агрессия сезим пайда болот экен. Эми бул үй бүлөдө эмне үчүн пайда болгон себептери каралды. Чөйрөдө, классташтар арасында, коомчулуктагы агрессиялар да бар, алар бул темада берилген жок. Ушуну менен бүгүнкү сабак соңуна чыкты. Тапшырманы кийинки запистен көрөсүздөр.